tunuq taza bulağım, kitap menin öçpes jarık çırağım. Köptü okup, köptü bilip, kitapten mekenime talbay kızmat kılamın. Kitaptı öydayın taza, kutmanı, idişene ırız keşik cupkanı, çağa sabat, çay kaynamga otursa, akıl unan akıl koşup çıkkanı. Akılga жақшы kitap akıl salar, kıyaldın jaman жағын тартып алар, өзүңдүн өзүң айтпай кайра жасап, sen açkan koldoруңа канаттанар. Süttay taza tilegi, denizde keng talabı, köktay tunuğ hakikat, anınar bir barağı, talaydın jolun körsötüp, çakırıp turat kelgin dep, aramdıktan tazalap, жақшылыкка erçitet. Amandaş kel kitapte saktaylıcı, kitaptın ululuğun tanktaylıcı, Culu alıp barağın ayırıp salvay, kitaptı kap okup barktaylıcı. Айбанаттардын талашы деген китепти азыр мен сага окуп түшүндүрүп бердим. Кана ушул китептен азыр окуганыбыз жөнүндө экөөбүз түшүнүгүбүздөн стикер аңгеме жараталычы. Кана кайсыл айбанаттар жөнүндө сөз болуп атат бул жерде? Уй, Ат, андан кийинкиси ит, ит жөнүндө эмне болуптур? талаш бол. Үчөөсү талашыптыр. Эмне деп талашышат экен? Биринчи кимиси сөз айтат экен? Birinci at. Кана ат эмне деп айтат экен? Кана келчи. At men burusun. Анан дагы эмнесин алып келем дейт? Otunun alıp, Токойдон эмне алып келип берем дейт? otunun alıp gelip berem. Отунун алып келип берем дейт. Ой азамат. Дагы. Андан кийин кайсыл жаныбар чыгып калды? Uy, çığa kaldı. Мынаяктан алабыз. Буну эмнеге коюп кой дагы? Ой, чыгып эмне деди? Сен мени кожоюнум эмне кылат деди? Албетте мени жакшы көрөт кожоюнум деди. Albatta meni жақсы көрөт кожоюм. Анан үй бүлөсү мен сүтүм менен багам. Ой азамат, мынакей сүтүм менен эмне кылам деди? Багам деди. Андан кийин эле арсылдап кайсы жаныбар чыга калды? Ит çığa kaldı. Ит чыга калды. Эмне деп чыга калды? Men malayın, üyün kaytarıp Малын, үйүн, короосун эмне кылып берем деди? kaytarıp berem. Кайтарып берем деди. Ой азамат. Андан кийин ушул үчөөсүнүн талашып атканын ким угуп калды? Kocayını uğup Кожоюн угуп kaldı. калды дейт да. Ой азамат, мынакей кожоюну угуп, кожоюн эмне дептир? Babagan uruştu koyla. Sensiz benim işim tügönböt dedi. Болбогон талашты койгула. Үчөөңөрсүз менин ишим эмне кылбайт деди? Бүтпөйт деди. Бириңер мага ар дайым эмне кыласыңар деди? Отун алып келесиңер, таладагы маламды айдайсыңар деди. Экинчи уй эмне деди? Уйду? Uy, yüblemi bağazın. Сүтүм менен эти менен багам деди, багасыңар деди. Күчүк тозо менин корожайымды. Korocayımdı, maldarımı, malaycaktı, karay. Малдарымы карап, бардыңар өз ишиңер менен мага баалуусуңар. Ошондуктан силер мага керексиңер деди. Көрдүңөрбү? Мынакей. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Мен силерге кайрылуумдун себеби биз бирге окуйбуз долбоорунун негизинде кыскача түшүнүп бере кетсем да. Ушул биз бирге окуйбуз долбоорунда баарыбыз эле биз ушу балдарыбыздын акыл эстүү, билимдүү, Кыргызстанга салым кошкон ул кыздардан болушун каалайбыз да. Ошон үчүн баардык жумушубузду токтотуп коюп, бир күндө биз балдарга жарым саат, 1 саат убактыбызды бөлүп койсок да. Ошондо биз буларга эң чоң жардам берген болобуз да. Ушу мугалимдерге жардамдашып, үйдөн дагы кошумча биз окутсак жакшы болот да.
Мен мугалимдерге кайрылып кетсем, ак мектептин босогосун аттаткан, алифбени баштан аяк жаттаткан, мугалимдин орду бүгүн билинди. Бар болгула асыл мугалимдер. Китепти сүйүп аркан бил, китептин көп акылы, ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттөй таза тилеги, деңиздей кең талабы, көктөй тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Жазды мактап тоскондой, ырдай берет бозторгой, 400 мал төлдөшөт, айран сүттү күлдүтөт, балыр чөптү кармалап, балдар ойнойт мандалак. Жакшы. Монов алдар көсө. Бир тынсынган киши алдар көсөгө жолугуп, «Эй, алдар көсө, кана кыйын болсоң мени алдачы» дептир. Алдар көсө көп ойлонуп турбастан: Атаң көрө алдай турган баштыгын үйдө калыптыр. Келем атыңды алып келе коеюн деп шаштырганда ал макул болуп атынан түшүп бериптир. Анда алдар көсө: кишим алдайт деген ушул деп чаап кеткен экен. Карышкыр менен эчки. Карышкыр аскада оттоп турган эчкини көрөт. Шилекейи агат. Ал аскага чыга албай турганын сезди. Анан эчкиге: Төмөн келип оттобойсуңбу? Жери түз, чөбү ширин экен, дейт карышкыр. Рахмат, кайке, сен менин курсагы тойсун дебей эле өзүңдүн курсагыңнын камын ойлоп жатпайсыңбы? Деди эчки.